Акылы дайра көлөкен апа деп койуш демекен дейт. Алмашпас баалуу нерсеге албетте аял заттан кымбат эмне экен дейт. Аял бар аалам оңолот. Аял бар жашоо торолот дейт. Андыктан бизде өтө мээримдүү айымдар конокто. Атап койсо каларды? Бүгүн бизде студиябызда конокто Айдай Алмазова. Алгач тааныштырардын алдында бир айткым келип турат. Бул 2020-жылы Бабушка года деген сонун бир иш-чара өтөт. Ошол иш-чаранын жалпы уюштуруучусу катарында Айдай Алмазова эжекебиз тааныштырып өтөбүз. Андан сырткары Жанызакова Айткүл эжекебиз бул Мама года жеңүүчүсү. Андан сырткары Бабушка года 2020-жылга карата катышуучусу биздин эжекебиз Оталиева Дамира эжекебиз студиябызга келип олтурат. Кандай келип алдыңыздар? Кутмандуу таңыңыздар менен дагы бир сыйра. Жакшы. Жаркырап эле студиябызды. Ай, кесиптеш кызык эме. Мама года да эмес, булар жапжаш эле кыздар го. Жапжаш эле кыздар. Ортодогу айымда жанагы кайерден көрдүм десем, жанагы 12 ай деген жанагы аяз кыз бар го, Каныш аким беле. Хайкерде да аяз кыз. Снежная королева. Снежная королева. Ошол келип калдыбы деп ойлодум да. Ооба, бир сонун нурду чачыратып, жалпы аял заты, деги эле аял заты бул нурду чачыратуучу, мээрим берүүчү катарында тааный алабыз. Андыктан дал ушул Бабушка года 2020-жылга уюштурулган конкурс тууралуу, сынак тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Келиңиз Айдай эже, сынак жөнүндө айтып өтсөңүз. 2018-жылы Кыргызстанда биз биринчи жолу Мама года деген сынакты уюштурганбыз. Жанызакова Айткүл ошол жерден гран-при алган. Биринчи гран-при алгандар Дубайга барып эс алып келишкен. Мыкты. Демек, жакын арада саякатка көптөгөн апаларыбыз кетет турбайбы? Буюрса, Египетке же Турцияга же Дубайга жолдомо беребиз. 3 кишиге биринчи 3 месте алган. 2018-жылы биринчи жолу жылдын мыкты чоң энеси деген сынакты уюштурганбыз. Ошол катышуучулар азыркы убакытка чейин биз үйрөткөн кыргыз бийин бийлешет экен. Тойлордо барып бийлешип, шерине уюштуруп. Бул жылы азыр кастинг жарыяладык. Биринчи катышуучулар азыр студияда отурат. Жылдын мыкты чоң энеси 2020 өткөргөнүн атабыз. Сынактын катышуучулары демек, жалпы кандай десем, кандай номинациялар болот, жана байгеге эмне коюлат, андан сырткары жалпы канча катышуучу бар, кандай критерийлер менен тандап аласыздар, ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Биздин студия Алмазова, Мама года, Бабушка года, Королева Кыргызстана, Супер келин деген сынактарды биз уюштурабыз. Бирок кастингден өтүшөт, бирок жылдын мыкты чоң энесинде биз баардыгын алабыз. Анткени бөлө албайбыз. Сиз бизге Саны көп. 25-30 катышуучу катышат. Бирок баардыгы номинация алат. Эң сулуу чоң эне. Демек, эч ким таарынбайт экен да? Эч ким таарынбайт. Биздин спонсорлор көп, подарка беришет. Студия Алмазовадан диплом берилет. Конкурс красотада жанагындай лента беребиз. Эч ким утулбайт, бирок биринчи 5 киши, уткан 5 киши ушундай жашынакай корона алышат. Анан Дубай, Турция, Египетке жолдомо, андан кийин Ташкентке, Алматыга, Көлгө. Бирок ушу корона келгенге чейин таланттарын, өнөрлөрүн көргөзөт да туурабы? Көргөзөт. Сөзсүз түрдө ырдаш керек ал жерден, кийим жаатын тигиш керек. Аял зат кандай болуш керек, ошону көргөзөт. Өзүнүн таланттарын Же көрсөтүшөт. өңдү түстө карап эле болду, мама деп атап коесуздарбы? Жок, биз 1 ай даярдайбыз апаларыбызды. Жанагындай кантип сахнага чыгып, туура басышты. 2 бий үйрөтөбүз, кыргызча бий үйрөтөбүз, эле чекчен чыгышат, анткени биз өзүбүз кыргыз салттарды унутпаш керекпиз. Алас-алаштарды кылдырып. Экинчиси биз заманбап бий үйрөтөбүз. Биздин чоң апалар жөн эле үйдө отура бербесин. Ушундай ойлойбуз го, чоң апа болгондон кийин болду, неберем мен үйдө отурат деп. Көбү келип, болду, мен уже картайым, жашоо бүттү дейт. Туура. Биз
чакырып Кыргызстандын чоң энелерине аял затына көрсөткүбүз келет. Канча чыкпасаңар да коомдук иш-чараларга да катышса болот, өзүн көрсөтсө да болот деген максатта. Келиңиз анда алгач Бабушка года 2020 улап Бабушка года 2020 сынакка катышып атпайсызбы быйылчы? Негизи эле ошол сынакка эмне болуп катышып калдыңыз? Жана канча небереңиз бар? Бабушка года деп айтып атпайбы өзү элечи? Рахмат. Мен дагы ошо биринчиден ушул Айдай ошо кызыма абдан чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Өзү жаш кичинекей болсо дагы ошол баягы бизге окшогон чоң апаларды унутпай, ошолордун дагы баягы жашоосун улантуу үчүн ушундай жакшы бир оюн-зоокду уюштуруп, ушунчалык бир жакшы баарыбыздын көңүлүбүздү көтөрдү. Эми биз ошол жерге чогулганда мен Facebook баракчасынан көрүп калдым. Анан көрүп калып, анан чалдым. Анан чалсам, бизге өзүбүзгө кайра мен неме калтырдым да, жолдомо калтырып койдум. Анан Айдай өзү чалды. Таанышып телефондон эжеке ушундай дейт. Жакшы, анда мен барайын анда деп ошентип эле анан жанымда дагы бир өзүмдүн көп жылдан бери чогуу дос болуп жүргөн, биргесте кичинекейибизде чогуу иштеген кызым бар эле. Алтынай деген дос кызым. Анан ага чалып айттым. Алтынай, биз өзүбүз үчүн деле бир жашайлы, эми бала бакыра деп жүрө бербей, анын өзүнүн жашоосу бар экен. Жүрүп мен ушундай бир бабушка, ушундай бир бабушкалардын конкурсу деп атат, ошого барып катышалы десем, ойлонуп отуруп мейли деп эле түз эле макул болду. Анан экөөбүз бардык. Барып Айдай бизди тосуп алды. Абдан чоң кубанычтамын, себеп дегенде бизде азыр 15тен ашык, бир 20га жетип калды. Ошондой апалар 76 жаштагы бизде кемпирлер бар. Анан 60тагылар бар. Эми алардын ортосундагы орточо жашыраактары биз болуп калат экенбиз. Бизден да улуулары бар да. Анан дагы айта кетчү нерсе, ал жерде ушунчалык көп адам менен таанышат экенсиң, ошонун арасында бардыгы ар кайсы кесиптин ээлери экен. Ушунчалык бардыгы мындай кандай десем, ушунчалык өздөрүн сүйгөн апалар туш болду да баарыбызгачы. Бири-бирибизди бир көп жылдан бери тааныгандай, жакшынакай уже телефондон да алышып, сүйлөшүп, эми аябай билбейм, мен азыр дагы ушул убакытта мен өзүмдүн 3 неберем бар азыр. Төрөлгөн 3 неберем бар. Анан экинчи кызым мына бүгүн эртең төрөйт деп күтүп отурабыз да. Ошол анан ошону күтүп отурганда ошол баягы жакшы экен да, убакыт да өтөт экен. Анан ошол жерде баарыбыз таанышып, сүйлөшүп, биздин мисалы мен өзүм деле иштейм, бирок ошентип деле ошол ушундай жакшы нерсеге катышкан бул аябай жакшы экен да. Биз мисалы билбейм, ким кандай, бирок баардыгыбыздын впечатлениябыз бирдей да. Анткени баарыбыздын көзүбүздү ачты Айдайчы. Эң мыкты. Келиңиз анда жылдын мыкты апасы, жылдын мыкты апасына сурай берелик. Жалпы жылдын мыкты апасы болгондо сиз ошол наамды алып корона кийгизип атканда кандай бир сезимге ээ болдуңуз эле? Чын айтканда анча ишенген эмесмин, потому что очень много замечательных мамалар бар болчу, энелер, то есть не только я одна, там 15 арамызда 15 инелер болгон, даже среди нас была беременная, да, вот должна была рожать, 9 айлык болчу. Я почему-то думала, что будет, вот, наверное, скорее всего, ушуларга берилет го деп ойлогом, но Айдайга рахмат, бизге бешөөбүзгө берди, но всем аялдарга, энелерге бүт номинация берилген, но одна из 5 корона была я. Мыкты, куттуктайбыз. Да, рахмат силерге. Ушу аябай кубанычтаман, но бірақ после конкурстан кийин много, вот как раз бабушкаларга айтып атам, много событиялар болот негизинде. После мама годан кийин я стала фотомодель Size Plus деген. Мыкты. Вот это, который турдойда тигип аткандар бар го, самопошив, который биздин базарда сатылат экен, специально едет в Россию, отправками занимается Казахстан, Узбекистан. Именно вот это, который Size Plus от 50 размера выше дегендер, бүт бар маған тигип туруп и инстаграмга выкладывает. Ушу фотомодель болуп, вот это плюстар болду да менде. Потом по ходу дела начали другие конкурсы, наши участницы начали проводить Айдайдын партнерлары. Демек катышып баштадыңыз. Топ-модели я была, топ-модели конкурс болгондо я была председатель жюри.
Мыкты. Потому что вот это 2 жылдын ичинде я вот опыт набирать этип там не только как позировать, фотографировать, но и башканга жүргөнгө тоже оказывается плюстар көп болот экен да. Демек жаш кезинен эле модель болбостон ар бир курактын өзүнүн модели да болот экен деп айтсак жаңылышпайт болушубуз керек э. Айда эже негизи эле мындай жылдын мыкты энеси 2020 деп атпайсызбы? Ошол жактан жалпы бир гана аял затына арнап эле ушундай нерселерди уюштурасыздарбы же эркек мырзаларга дагы арнап уюштурасыздарбы? Азырынча аял зат үчүн эле. Анан жакында эле бир идея келди. Мыкты чоң ата деп. Биздин чоң аталар катышпайт болуш керек, уялчагыраак болуш керек. Пара года 2020. Ушул жакшы экен, ушул жакшы. 2020 жылдын түгөйлөрү, э? Анан город любви деп биз Парижге жолдомо берели деп атабыз. Жалпы каржылайт, Дубайга да барып келипсиздер, ушу жол ким төлөп берет? Эң биринчи конкурс Мама года 2018-те өткөргөндө өзүм чөнтөгүмөн чыгаргам. Азыркы учурда көп спонсорлор табылды, өздөрү башында кыйын болчу. Кыйын. Мен өзүм сиңдим бар, экөөбүз кагазды көтөрүп алып туруп бүт турфирма, магазиндердин баарын кыдырып чыкчыбыз. Азыркы учурда өздөрү чалышат. Ушундай конкурс болуп турат деп, биз спонсор болуп берели деп. Анткени бизден реклама болот. Ошентип спонсорлор көп эле табылып атат. Жылдан жылга конкурстун деңгээли чоңоюп атат. Анан мындай жашынакай мыкты чоң апалар келип, эң биринчи мага чоң подарок да. Белек это булардын күлүп ошентип рахмат деп ыраазычылыгын айтып кеткендери. Ооба. Негизи эле ушул өзүңүздөрдүн кесиптериңиз тууралуу сурагым келип турат. Жалпы, мисалы, келиңиз Данияр эже, сиздики кесибиңиз өзү кимсиз өзү? Мен өзү баягы ар бир жана айтылып кеткендей, ар бир убакыттын өзүнүн бир жакшы убагы бар экен да, мен ушул кесиптин ээси болсом, мен ушундай болсом деп. Мен өзү негизи эң башында торговыйды окугам. Андан кийин бир убакыт келип, бирок мен өзү ушул сахнада иштесем, ушундай бир чөйрөдө болсом деген жакшы тилек болгон. Анан бизде кандай отур өлүмүңдү көрөйүн, аякка баспай, бияка баспай. Анан ошону менен эле кокуй кой деп биздин жашоо башка эле да. Ошентип калып, бирок байырбыр мен ойлойм, мен өзүмдү айткым келет, мен азыр баягы ошо өтүп кеткен жашоого азыр анализ кылам да, анан өзүм отуруп, өзүм мындай эме кылам да, мындай ар бир жашоо менен анализ берсем, ойлойм, мен ошо искусствода дагы мен өзү Жумгалдын кызы болом. Анан ошо бир себептер болуп калып, ошо биздин Жумгал элдик театрында Бекбекейде дагы бир жылга жетип жетпей, мен ошол жерде дагы мындай эмгектенип иштеп, ошо ата-энеме жардам берип, менден мындай акча деле жагынан жардам бере алган жокмун, бирок баягы үйгө жардам берип, үйдө ошондой болгон. Анан азыр андан бери турмуш өзгөрөт экен. Анан мен 2006-жылы бул экинчи чоң окуу жайын бүттүм. Албетте окуганга эч убакта кеч эмес экен. Мен 36 жашымда экинчи чоң кесипти алдым. Ал болсо мен Юракадемиянын биринчи ласточкалары деп койсок болот. Ошону бүттүм. Анан өзүмдүн ошол ичимде алып жүрөм азырчы. Анан мен деле мындай өзүмдү мисалы бияка тияка реклама кылбайм, просто мени билген адамдар менин мага өздөрүнүн жумушу менен кайрылат. Мен колуман келишинче жардам берем. Ошол менен алектенип атам. Анан балдар небере ошолорго деле аракет кылам да жардам бергенгечи. Айткыла эжеке, сиз? Мен по специальности врач. Эң мыкты. Биз таң калганбыз да. Я сама врач, да. Я сама врач, кардиореаниматолог. Иштейсиз, ошол тармакта алектенесиз азыр иштейсиз, э? Эң мыкты кайсыл жерде, эгер сыр болбосо? Национальный госпитальда. Эң мыкты. Кача врачтар. Ооба. Айда эже, сиз өзүңүз апасызбы, энесизби? Ооба, эки балам. Демек, ошондон улам сиз таасир алып, анан жалпы энелерге, апаларга болгон мээримди сезип өзүңүз дагы ошол жака мындай басым жасаган экенсиз, э? Анткени үйдө 6 жыл отургам. Эки баланы багып, өзүм кесип боюнча консул дипломат, Кытайда окуп келгем.
эмнегедир 6 жыл үйдө отуруп анан ойлодум мен Ушинтип отура беремби деп? ооба 30га чыгайын деп калдым, эчтемке кылбаймынбы деп анан энелер мага окшогон энелер үйдө отургандар эмнени кылайт деп кичинекей кезибизден баштап эле баардыгыбыз сахнага чыккыбыз келген, баардыгы сырчы, бийчи, артист болгубуз келген. Ким эле каалабасын да? Башындагы сөз мага таң калыштырып кетти. Мен 6 жыл отургам десе. Каякта отургансыз? Үйдө. Анда мындай азыр айтып өтпөдүңүзбү критерийлердичи? Жалпы мындай эне жаатында азыркы заманбап апаларды көрсөтүп бересиздерби же экөөнү шайкеш кыласызбы? Мисалы илгерки апалар менен азыркы апалардын айырмасы бар да. Ошол экөөлөрдүн ортосундагы байланыш барбы? Бир башкача кандай байланыштары бар? Ошого ылайыктуу суроолорду бересиздерби? Мындай кыргызга тиешелүү деген сыяктуу суроо болуп атат да. Бизде көбүнчө бизге келген апалар заманбап эле апалар. Заявка бергендер бүт баары эле өзүн катышып көрөйүн деп. Көбүнчөсү келбейт. Келгендерге айтам, жашоо бир келет. Өзүңөр окат деп эле балдарды багып, бизди багып эле келиңер. Анткени мен өзүм апамды да көрүп атам да. Азыр өзүңөргө подарок кылгыла дейм. Белек кылып койгула, катышкыла. Сонун эскерүү болот да, мындайча айтканда, эскерүү кийинки балдарына, неберелерине да айтып бергенге да бир сонун эскерүү болот. Калат да. Ооба, мен ойлойм да, мисалы, бирөөгө жакшы акыл айтыштан мурда биз ошону биз өзүбүз үлгү болушубуз керек да, биз өзүбүз көргөзүп, көрүнүп, аракет кылып, ошо эртемден эрте туруп алып, кечикпейин деп ответственность деп чуркап, ошол жакшы да. Анан мен эгерде эч нерсе кылбай эле неберелериме аны кыл, муну кыл десем айтат да, бул чоң апам же тайнем бирдеке кылабы өзү? Эчтеке кылбай эле жөн эле сүйлөй береби депчи. Ошон үчүн мен ойлойм, что мисалы бизге келип аткан ушу Айдай айтып кетмекчи, ушу апалардын бардыгы ошо бардыгын эле сүйлөшсөк айтат да, мен деле үлгү болгум келет, ошо менин неберелерим, менин келиндерим жумшап атат деп айтты да, көп элечи. Келиндерим айтып атат, апа барып катышыңыз. И каждый келин айтат экен, менин апам жеңүүчү болот деп. Бул ушунчалык жакшы нерсе да. Карайсыңарбы? Анан мен ошондон улам ойлойм, биз үлгү болушубуз керек өзү депчи. Үлгү болбосок кантип айта алабыз? Ооба, албетте. Негизи мындай туура сөздү айта билген, керектүү жерден өзүнүн кеңешин бере билген, ушундай апаларга азыркы учурда биз дагы бир аз мындай кененирээк ыраазычылык билдиребиз деп айтсак жаңылышпайт болушубуз керек. Жалпы сиз деле өзүңүздүн неберелериңизге дагы тарбия берип, балдарыңызга дагы берип жатасыз да учурдачы. Анан негизи эле жылдын мыкты чоң энеси катарында 2020 жыл катарында жюрилерге канча адам коюлат? Ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Бизде жюриде калыстарда спонсорлор отурат көбүнчө. Бир жылдызды кошобуз, эстраданын жылдызын. Эң биринчи биздин чоң апалар даярданып, лимузин менен келип, Канский фестивалдай красный дорожка менен басышат. Жакшы экен. Өздөрүн тааныштырат, андан кийин суроолор болот, эки бий бийлешет, анан минута славы деген номер болот. Өнөрлөрүн көрсөтөт да? Өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтөт. Формаларын алынат дегилет. Жалпы заманбап деп айтып өтпөдүңүзбү? Заманбап энелер катышат депчи. Мисалы азыркы биздин телекөрүүчүлөр региондордо болсо, алар катышууга мүмкүнчүлүктөр барбы? Бар. Анткени азыр бизде 2020 сынакта Кеминден катышкандар бар, Караколдон. Алар WhatsApp аркылуу үйрөнө беришет. Анан конкурска 3-4 күн калганда келет, анан биз аларды 3-4 сааттын ичинде даярдайбыз. Башка региондо 3 саат ичинде даярдоо. Аз эле убакыт экен. Бурай жиберейм сенди. Мен чоң апамдарды жиберейин. Үйдөн WhatsApp'тан үйрөнө беришет. Бир жумада 3 жолу болот репетициясы, ошону WhatsApp'ка жөнөтөбүз, үйдөн үйрөнө беришет. Уже даярданып, анан конкурска аз калганда келишет. Конкурска 3-4 күн калганда роликке тартабыз биздин апаларды, фотосессия өтөт. Өздөрүнүн ишилса жылдыз сезип, королева сезишет. Ооба, демек бул эң сонунда жалпы мындай аял заты үчүн бир сонун мотивация деп айтсак жаңылышпайт болушубуз керек, а? Канчалык региондордо өзүн ушул сезе албай жүргөн, мен сулуулугун бакыта албай жүргөн энелер жатат, айымдар жатат.
Канча бир канча Урматтуу неберелер көрүүчүлөр, болду. мына алдыда көрүп аткан мына жакшылык каалап жаткан мына эжекебиз ушундай чакырып жатат. Андыктан кээ бирөө бар да, ушу күйөөмө бир кайрадан жаңыланып, кайрадан бир сулууланмасамбы деген максаттар болсо, борбор калабызга келип байланышсак болот. Анан сөз башында айтылып кеткен, мен дагы сурам. Ушул ишти баштасаңыздар жакшы болмок экен, жанагы түгөй депчи, түгөй. Анткени кайрадан баягы кыргызча айтканда кайрадан нике кыйылгандай сүйүү кайрадан күч алат да. 50 жылда эл жаңы дейт, кээ бирөө айтат, эл ортолу 50 жаш деп, кээ бирөө 50 жаштан ары кайра жашоо башталат деп, туурабы? Андыктан сүйүү ошондо кызык экен. Ага чейинки 40 жаш, 30 жашта мен дүнүйө табат элем, акча табат элем деп жүрөп, накта токтолуп отуруп калган мезгил неберелерин баарын окутуп, жайлатып коюптур. Анан кийин 60ка чыкканда анан ошондо сүйүү башталат. Анткени бир абышка айткан жери бар экен, дай, балдардын баарын окуттук, жайланттык эми. Кел байбиче, экөөбүз мен мына 80ге чыктым, сен 75ке чыгып калдың. Бала келсек дестеп бир экөөбүз свидание кылбайлы десе, бетими мен айтып атасың дейт да. Жөнөкөй эле, кандай десе, мен эшикке чыгып ышкырамын, сен үйдөн чык, экөөбүз кечке барып свидание кылып келели, бала келсе десеп десе, кемпири жагат экен, жакшы, оңолупсуң деп коет да. Анан абышка кеттик деп сценарийни чыгып экөө кетип анан эшикке чыгып алып абышка ышкырып атат дейт, жарым саат ышкырып болбой калды. Кирип келет. Таңда болсун ай манка, өзүм тишим жок болсо кайда колум салып ышкыра берип, эмне чыкпайсың я десе, апам урушат да деген экен. Ошол түгөйдү эртерээк баштаңыздар демекчимин. Ооба. Жалпы телекөрүүчүлөргө болгон кандай кайрылууңуздар болот? Ошолор тууралуу сиздерге эркин микрофон айтып өтсөңүздөр болот. Аксакалдан баштайлыбы? Рахмат. Ушу сиздердин пирамида жамааттын баарына чоң ыраазычылык билдирем, өзүмдүн атыман, апалардын атынан. Рахмат, ушу жүзүңөрдөн күлкү кетпей, ушинтип сулуу болуп, ушу бизди кубантып жүрө бергиле, бизди тез чакырып тургула. Биз деле 50-60ка жеткенде бизде баягы эт жебесек да соп ичкендей бололу дейт го. Анан жалпы кыргыз элиме каалайт элем, эң биринчиси ошол дүйнөдө тынчтык болсун. Анан айтат экен, эл аман болсо, эл ичинде биз аманбыз деп. Аңсыңарындай мен каалап кетем, ушу жалпы кыргыз элиме, жалпы биздин Кыргызстанда жашаган канча улут жашайт бизде. Ошонун баарынан биринчиден ынтымак каалайт элем, ден соолук. Анан дүйнөдө тынчтык болсун, эми ар кандай бале, оору, ар кайсы жактан нерсе болуп атат. Кудай ошондон алыс кылып сактасын баарыбызды. Баарыбыз аман бололу, тунук эфир каалайм. Чоң рахмат сизге, келгиз айткыле же. Но Ирина айтканына кошуламан, действительно, айткан сөзлөрүнө, но я как врач, я вам желаю самое главное, это здоровье вам. Еще раз здоровье дегендей, баарыңызга ден соолукта болуңуздар, ушул каналыңыз өнүлө берсин, развивать этиле берсин, расширяйте в ширину и в длину дегендейчи. Элибизге, конечно, биринчиден тынчтык, Ирина айткандай тынчтык, конечно, самое главное ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар, жерimiz тыныч болсун, элибиз аман болсун дегендей. Ошо силерге ийгилик. Алдыңкы коноктор айтып кеткендей, врач катары алдыңкы коноктор айтып кетпеди, бизде коронавирус келбесин дегендей. Дайыма ден соолукта бололук. Эми айдайчы сиз. Сиздерге рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Буюрса февралда конкурсубузду өткөрүп алсак, жеңүүчүлөр менен келип отуруп кетебиз деп ойлойм. Эфириңерде көрсөтүп. Анан жалпы чоң энелерге, тайнелерге бизге келип катышып кеткиле деп айткым келет. Анткени жашооңор өзгөрөт. Азыркы 2018-жылы 63 жаштагы Датыбаева Маргарита уткан, бүгүн келе алган жок. Инструктор, тренер бий боюнча болуптур, өзүнүн Синьорита деген клубун ачыптыр. Биздин конкурстан кийин бийлеп баштаган 63. Наке. Хореограф болуп. Мыкты. Мыкты. Сиздерге дагы бүгүн биздин студиябызга келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин студиябызды сонун жарык берип көрккө бөлүп, нуруңуздар чачып, өзүңүздөрдүн акылына сатыңыздарды айтканыңыздар үчүн да терең ыраазычылык билдиребиз. Антон жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир сыйра биздин конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Айдай Алмазова уюштуруучу, Жанызакова Айткүл мыкты апа сынагынын жеңүүчүсү жана ошондой эле Оталиева Дамира жылдын мыкты 2020 жылдын чоң энеси деген сынактын катышуучусу.